Мына сиздер тандаган соттордун бириси 114 миллион сом акчаны төгүп берди. Жеп иштим деп. Сот системасы, соттор бийликтен көз карандыбы же көз карандысызбы? Силер Атамбаевди сотко алып келе албай атасыңар. Мен сотко барайын деп катыштырбай атпайсыңарбы? Өмүр бою банк тармагында иштептир. Сиз фамилияңызды эмне үчүн алмаштырдыңыз эле? Атамдын атын өчпөсүн деп туруп алмаштырганмын. Рахмат. Биз сотторду тандоо кеңешин кандай кылып тандоо атсак, бул тандоо кеңеши дагы сотторду ошондой кылып тандоо атат да. Мына сиздер тандаган соттордун бириси 114 миллион сом акчаны төгүп берди. Жеп иштим деп. Ана силерде да жоопкерчилик болуш керек да. Жогорку соттун төрайымына кылмыш иши козголуп атат. Ана кантип силерге эл ишенет? Силердин коом алдындагы жоопкерчилик болуш керек да. Ошол сотторду тандаганда силер тандагансыңар да. Биз кандай кылып капка шөөгө салып тандап аткандай кылып, силер да ошондой кылып тандап атпайсыңарбы? Кадырына карап тандап атсыңарбы, же капчыгына карап тандап атсыңарбы? Айтор, силер жоопкерсиңер. Бүгүнкү сот системасынын чирип жок болгондо сиздердин да жоопкерчилик бар да. Коом алдында, эл алдында, мыйзам алдында, акырет алдында, адилет алдында. Мен араңыздардан бир эле кишиге суроо берейинчи. Шералы Равшанбеков деген бар экен, мындай Верховный соттун судьясы экен да. Менде мындай суроо. Мен жоопкер болуп бир сотко эмне атам да. Менин сөзүмдү угуп туруп соттош керекпи? Мен катышышым керек беле андай? Сиз мындай тажрыйба соттук катары айтыңызчы. Рыскелди Чыныбекович, албетте сиз сот отуруму өтпөйт. Туура. Рахмат. Бул мыйзамдын талабы. Менин үстүмө бирөө арыз жазып, ар намысыма шек кетти деп. Сокулук райондук соту мени чакырбай туруп айып салып салыптыр. Кече өткөн жумада Чүй область соту мени айыпталуучунун сөзү болот, адамдын эки көзү болот да. Менин көзүмдү көргүсү келбесе сөзүмдү көрүп койбойбу? Жок, 40 мүнөттө мени дагы соттоп салышты. Ушул соттордун баары силер тандап атсыңар да. Мен депутат соттолуп атам, чындыкка жетпей. Кайта жогорку кеңештин депутаты жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтукталбайт. Бул конституциялык талап. Аны да эске алган жок. Колумда ДСП материалдар турат. Совершенно секретно деген. Ошолорду көргөзөйүн десем, көрбөй туруп мени соттоп атат. Силер атам 10 секунд кошпойсоңуз. Силер Атамбаевди сотко алып келе албай атасыңар. Мен сотко барайын деп катыштырбай атпайсыңарбы? Мени 40 мүнөттө соттоп атасыңар. Текебаев 2 жыл соттоп атпайсыңар. Ана каяктагы соттордо акыйкат? Биз кимди тандап атабыз? Вот силер тандаган соттор акыйкат менен чындыкты ошондой кылып тандап атат. Рахмат. Мен процедураларды бузбайын деген гана маселени айттым. Урматтуу Иса Шешенкулович, сиз жооп берип атасыз. Канат Керезбекович. Айрым мурда кандидаттыгы өткөн талапкерлер бүгүн келип алып, өздөрү кайра курамга кирбей калган ушул жерден угуп атпайбы? Ушул жерден угуп кайра үйүнө кетишти азыр бул жерден. Мен мурда өттүм эле дейт. Мен ордума башканы киргизип коюптур дейт. Оппозициялык азчылыктын дагы жыйын өтүш керек. Өзүнүн көрсөтүү мөөнөттөрү бар. Ошонун бардыгы бузулуп атпайбы? Мен ошону айтып атам силерге. Азыркы жообуңар туура эмес. Бул процедура боюнча. Биз регламентти бузуп көнүп калганбыз албетте. Эми мындай. Сот тандоо кеңешинин сиз Чынар айым. Кечиресизби? Фамилияңызды эстей албай калдым. Баарыңар эле жооп берип койсоңор, бизде азыр Кыргызстанда сот системасы, соттор көз карандыбы же көз каранды эмеспи? Кыска бир сөйлөм менен жооп бергилечи. Бийликтен көз карандыбы же көз карандысызбы? Жооп жок, рахмат. Мына унчукпаган мындай макул болду деген сөз бар да. Сиздерде туура түшүнүп атам. Судьялар кеңеши мына президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго кайрылып, биздин жогорку соттун төрайымына укук коргоо органдарынан басым болуп атат. Басымга кабылды. Буга чейин тарыхта мындай болуп көргөн эмес деген кайрылуу жасады. Жогорку соттун төрайымына укук коргоо органдарынан, өзгөчө ГКМБдан мыйзамды тебелеп, өзүн билемдик кылып, басым кылып атышат деп. Ошого кандай жооп бересиңер силер? Макулсуңарбы? Сотторду силер тандайсыңар дедиң. Сот системасынын өзөгүн, каймактарын, адилеттүү адамдарды силер тандашыңар керек да. Ушуга пикириңер барбы?
Жооп жок, Жооп рахмат. бересиңерби? Жооп жок. Рахмат. Эми менде башка суроо жок, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Садика Улукбек Чирмашевичтен. Таблого жазыңыздар, таблону ачып коюңуздар. Токомболот Бекич. Бул киши өмүр бою банкта иштептир. МИДте бир аз иштептир. Адам укугун коргоо жаатында иш алып барган эмес. Сиз ушул кандидатка ыраазысызбы өзүңүз? Бұл посольствода иштеп, посольстводун жумушунда билесиңер, биздин коңшу мамлекет менен жарандардын ошол укугун коргоп, буга дагы тиешелүү болчу, бул маселе менен да алектенген. Бул бир экинчи МИДтен кийин бул киши былтыртан биздин аппаратта иштеп атат. Болгондо да эң бир орчундуу бөлүмдө, жана абакта отургандардын укугу коргоо бөлүмүндө ош жерде эксперт катары иштеп, ротация катары иштеп атат. Жетекчилик тарабынан, отделден, аппараттын жетекчилерин, Акыйкатчы институтунун жетекчилиги тарабынан бул кишиге кандайдыр бир нааразычылыктар жок. Өзбекстанда адам укугун коргоо иштептир да? Биздин жарандар. Консульствода иштегенде. Адам укугун коргоо. Жа биздин жарандардын укугун коргоп деп атпайсызбы? Жакшы. Өмүр бою банк тармагында иштептир. Сиз фамилияңызды эмне үчүн алмаштырдыңыз эле? Атамдын атын өчпөсүн деп туруп алмаштырганмын. Банкта иштеп жүргөнүңүздө, Да. ири суммадагы кредит берүүдө сиздин колуңуз кол коюлуп, ушул боюнча маселе болгон эмеспи? Кайсы кредит боюнча конкретно бар? Сиз азыр ушул парламентте отурган адамдардан кимисине кредит берүүгө катышкансыз, ири суммадагы, бирок кийин ал төлөнбөй калган. Азия Универсал банк. Эми банктарда иштегенде көп эмелерге кредит берип атканбыз. Депутаттардан дейм, кимге бергенсиз? Кимдин атасына бергенсиз? Өзү поручитель болгон. Азыр эсимде жок, канча жылдан бери мен 2010 жылдан кеткенмин банктардан. 12 жыл болду практически. Токомболот Бекич. Сиз туура эмес кандидатты алып келип атасыз. Ким сунуштады билбейм, биздин жогорку кеңештин төрагасы сунуштадыбы? Жок, бул киши менен мен өзүм өкмөттө иштеп жүргөндөн өзүңөр билесиңер, Өзбекстан менен чек ара боюнча Тажикстан менен көп маселелерди алып барчумун. Анан ошондо элчилик тарабынан посольстводан бул киши ошондо катышчы айрым переговорный процесстерге посольство тарабынан баягы биздин делегация менен бирге иштешкен. Ошондон бери МИДте иштегенден бери билем да бул кишини. Сиздин жаныңызда отурган талапкериңиз омбудсмендин орун басары болуп, урматтуу депутаттар. Мени балким жаман көрөсүңөр, балким укпайсыңар, бирок биз бул кишини өткөрбөшүбүз керек. Азыр жабык добуш берип болот, туурабы, урматтуу төраган орун басары? Биз каршы добушубуз беришибиз керек. Анткени эртең биз коомчулукка уят болуп калышыбыз толук мүмкүн. Анткени бул жерде маселе бар. Азия Универсал банкта сиз айрым саясатчылардын туугандарына кредит берип, ал боюнча маселе азыр дагы мындай каралып аткан, коомчулукта чоң чуу жараткан маселелердин бири. Ошол жерде сиздин колуңуз бар. Ал кишилер менен сиз жакын доссуз. Ошондуктан биз ойлонуп туруп добуш беришибиз керек. Рахмат.